sen üçün Allah. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Тез кабар Москва каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн, жашап жүргөн момун мусулман бир туугандар жалпыңыздарга жагымдуу жарыя. Үстүбүздөгү жылдын 25 августу күнү боло турган өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр бакталбайт аттуу Куран окутуу ыйман кечесине жана ошондой эле маркум Устаз Чубак ажыбыздын жаркын элесине арналган кечебизге баарыңыздарды чакырганы турабыз. Андыктан микрофонду Сүйүн ажекебизге суналы, жалпыбыз биргеликте кененирээк маалымат тугалы. Ассаламу алейкум, Сүйүн ажеке. Ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аламдардын ээси болгон жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиретибиздин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, биринчи сөзүн башында пендесинин кылган жакшылыгына шүгүр кыла албаган, жараткан Алланын жакшылыгына шүгүр кыла албайт дегендей, мына ушул Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда мекендештердин, бир тууган момун мусулмандардын тегиле адам затына керек боло турган маалыматты жеткизип берип келе жаткан баардыгы ушул Тез кабар дегенде атакул дегенде Тез кабарды мына ушул бүгүнкү күндө Москва шаарында Тез кабардын өкүлдөрү Асан ажы, Бердишбек укам, жараткан Аллах Таала ыраазы болгон болсун, ушул жерге келип, ушул Москва шаарындагы мекендештерибизге болуп аткан иш-чараны угуп, өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр бакталбайт деген иш-чараны угуп, ушул иш-чараны биз дагы салымыбызды кошуп калайлык, мекендештерге бир пайдасы тийип калар бекен деп келипсиздер. Аллахым сиздерден ыраазы болгон болсун. Аллахым ушул кызматыңыздарга берекет берген болсун. Урматтуу мекендештер, чындыгында Аллах Таала рахмат кылган болсун устаздарыбыздан. Аллах Таала рахмат кылган болсун ата бабаларыбыздан. Ошол ата бабаларыбыздын өткөндөрдү эстеп, өткөндөрдү даңктамайын, тирүүлөр бакталбайт деген тема коюлду. Бүгүнкү күндө токчулукту, молчулукту, бейпилдикти, тынчтыкты ушул ата бабаларыбыз, ошол устаздарыбыз, ошол улуу залкар инсандар эмгек мээнет кылып бергендиктен ошолордун урухтарына бир Куран окутуп Москва шаарында. Мына ушул Москва шаарында эмгектенип жаткан бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн, мекенибизден алыс жүргөн мекендештерибиздин рухун байытыш максатта чындыгында бүгүнкү күндө Москва шаарында өсүп жаткандарыбыз дагы көп. Бүгүнкү күндө чындыгында кой деген кожо, ай деген ажо жок, ата-энеден алыс калган бир тууган мекендештерибиз дагы туура жолдон адашып бараткандар дагы жок эмес. Мына ошондой бир туугандарыбызга үй бүлөлүк баалуулукту, мекендин баалуулугун эскертүү максатында акыйкат Алланын сөзү болгон Курандан, пайгамбарыбыздын хадистеринен болгон сүннөттөрдөн чындыгында адал жүрсөк, адал жесек, мекенди сүйсөк, үй бүлөнүн баалуулугун барктасак, ушул теманын негизинде атайын маркум Чубак ажы досубуздун жаркын элесине арналган иш-чара жана ошол иш-чарага белгилүү Кыргызстанда мээнет кылып илимин жайылтып келаткан устаздарды чакырганбыз. Ошо Чубак ажыбыздын шакирттери Калысбек Заманбек уулу атайын Москва шаарында чындыгында суроолор көбөйгөн, ошол себептен мен чакырууну туура көрдүм. Учурдан пайдаланып айта кетейин, 25 августта саат 13:00 суроо жооп башталат, 12-де кирүү болот. Метро Технопарк, Москва холл, Остров мечты. Ушуга келип, сурооңуздарга толук маалымат алып кетсеңиздер жакшы болот. Жана ошондой эле башка устаздар дагы бар. Белгилүү болгон Убайдулла Сарбаев, Бактияр Шарафов, Талантбек Темирбаев жана ошондой эле Эрмек Тынай уулу дагы. Машалла, ошол бир канча алымдарыбыз келе жатат. Келип пайдаланып калайлык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат устаз. Албетте урматтуу жалпы Москва жергесиндеги момун мусулман бир туугандар, жалпыңыздар батыраак айрылыңыздар, белеттер саналуу калган. Устазыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте маркум Чубак ажыбыздын жаркын элесине, жалпы ааламдан өткөн аталардын, алымдардын жаркын элесине арнап мына ушундай Куран окутуу ыйман кечи арнап турат. Жалпыңыздар төмөндөгү экрандагы номерлерге кайрылыңыздар, батыраак шашылыңыздар, белетибиз аз калды.